Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн аппаратынын жетекчисинин орунбасары Бакыт Калмуратовду ээлеген кызматынан бошотту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Мухаммедкалый Абылгазиев укук коргоо органдары Бакыт Калмуратовдун дарегине айтылып жаткан айыпты териштирүүдө калыс жана объективдүү иликтөө жүргүзүүсү керек деп эсептейт. Буга чейин Бакыт Калмуратов жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын жетекчисинин орунбасары Эмил Жамгырчиевдин Бишкектик ишкер Эмира Эмилбековадан ири суммадагы акча талап кылгандыгына байланышы болушу мүмкүн деген маалымат тараган. Бүгүн 21 октябрь күнү Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда Борбор каланын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматов жана 10 айыпталуучунун ишин карооланууда. Жактоочунун келбегенине жана эксперттен ооруканада дарыланып жатканынан байланыштуу соттук отурум жылдырылды. Кийинки отурум 25 октябрь күнү болот. Белгилей кетсек, Бишкек шаарынын экс-мэрлери Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматов шаар мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын мурдагы башчысы СО жана алар менен байланышкан жеке компаниялардын жетекчилери 303-берене боюнча айыпталуушууда. Gördüm da benim hasta durgan bayke. Şunu silebilirim. Tam ribena böyle takılsın bayke. Bayke, çok da bayta. Bol tur, balan şuraya sarım yok. Hayır ne bu ayda? Ne çaktı ya, ne oldu göl çaktı. Ne oldu be? Budanı çıktı bayke, budanı çıktı. Şu an ya, budanı seçi çıkardı. Bunda yok kadar kurtak, bu yakalım. Бишкек шаарында массабалда унаа башкарган кыздар жол кырсыкка себеп болушту. Анын кесепетинен 3 унаа зыянга учураган. Окуя болгон жерден тартылган видео социалдык тармакка тарады. Ал видеодон кыздардын бири кырсыктын күбөсүнө "Сен билесиңби мен кимдин кызымын" деп кыйкырып жатканын көрүүгө болот. Ош шаарынын Алай футболдук клубунун чабуулчусу Кожа Жоэл менен Айзада баш кошушту. Үйлөнүү той кече 20 октябрда Токмок шаарында болгон. 2 жаштын тоюна Кыргызстандын улуттук курамасындагы мурдагы коргоочу Даниэль Тега дагы чакырылган. Белгилесек, бул футболчу дагы кыргызстандык кызга үйлөнгөн. Ганиялык легионер Кожа Жоэл Гана Республикасынын жараны 2 жылдан бери Алай футбол клубунда ойнойт. Өткөн жылы Кыргыз премьер-лигасында дарбазага эң көп гол киргизип, мыкты чабуулчу аталган. Мадина кафесинин ээси ишкер Хуфур Абдурахиманды урдоого жана өлтүрүүгө шектелген 4 киши Бишкектеги номер 1 терүү абагына 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин Сверлов райондук соту чыгарганын Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Шаардык милиция ишкердин өлүмү боюнча жогорудагы 4 шектүүдөн башка дагы адамдар күбө катары суралып жатканын кабарлап, бирок алардын санын жана кимдер экенин ачык айткан жок. Ал эми кармалгандардын экөө мурда полицияда иштеп кеткенин, шектүүлөрдүн арасында уюшкан кылмыштуу топтун да мүчөсү бар экени айтылууда. Ишкерди өлтүрүүгө шек саналган 4 киши 19 октябрда кармалган. Алар Абдурахимандын ак түстөгү BMW X5 автоунаасын кара түскө боеп салганы аныкталган. Шектүүлөрдүн көрсөтмөсүнүн негизинде анын сөөгү Нарындын Кочкор районундагы автожолдон 150 метр ары жактан табылган. Анын сөөгү жерге 70-80 сантиметр тереңдикте көмүлгөн. Бишкектеги автобустун айдоочуларынын жарымынан көбү жол эрежеси боюнча сынакты тапшыра алган жок. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматынан билдирди. Автобустардын 343 айдоочусунун 188 жол эрежеси боюнча тапшырган биринчи экзаменде керектүү упай топтой алган эмес. Ал эми 24 айдоочу белгилүү себептерден келе алган эмес. 9-11 октябрь күндөрү Бишкектин жүргүнчү автотранспорты мекемеси айдоочуларга атайын инструктаж өткөн. Аны окуган айдоочулар жол
кыймыл эрежелерин билүү жана транспортты эксплуатациялоо боюнча тест тапшырып, андан өтпөй калгандар ишке алынбай турганы кабарланган. 2 деген баа алган айдоочуларга кайра дагы экзамен тапшыруу мүмкүнчүлүгү берилди. Жыйынтыгында бардык айдоочулар жол эрежелерин билүү боюнча экзаменди ийгиликтүү тапшырган. Автотранспорт каражаттарын каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү процедурасы жеңилдетилди. Тиешелүү чечимге премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Мамлекеттик каттоо транспорт каражаттарын түзүлүштөрдү жана жабдууларды, ошондой эле менчик укугун кайра каттоону бекиткен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019-жылдын 23-июнундагы номер 407 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр кирди. Юридикалык жактар үчүн автотранспорт каражаттарына техникалык талоон берүү жоюлду. Транспорт каражатын каттоо тууралуу күбөлүктүн өзгөчө белгилерине биргелешкен ээси жазылып, ал транспорт каражатынын ээсинин каалоосу менен электрондук маалымат базасына катталат. Чет элдик жарандар үчүн автотранспорт каражаттарын каттоо процедурасы жеңилдетилет. Ар бир транспорт каражатына түзүмгө жана жабдууларга уникалдуу жеке номер берилет. Андагы бардык тийиштүү маалыматтар электрондук базага киргизилет. Бардык каттоо иш-аракеттери жеке жактар үчүн идентификациялык жеке номер, ал эми юридикалык жактар үчүн идентификациялык салык номери аркылуу жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-декабрындагы номер 819 квалификациялык сынактарды кабыл алуу, айдоочулук жана тракторист, машинист көйлөктөрүн берүүнүн эрежелери жөнүндө токтомго төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилди. Айдоочулук күбөлүк жоголгон учурда транспорт каражатын башкарууга убактылуу талоон берүү тажрыйбасы жоюлду. Медициналык маалымдаманын мөөнөтү 1 жылга чейин узартылды. Чет элдик жарандар үчүн башка мамлекеттин айдоочулук күбөлүгүн алмаштырам десе, теориялык жактан сынак тапшыруу процедурасы жоюлуп, сынакты транспорт каражаттарын башкаруунун эрежелери боюнча тажрыйба жүзүндө тапшырат. Окуудан өткөнү тууралуу күбөлүк бар болсо, ал электрондук маалымат базасына киргизилбейт. Бардык каттоо иш-аракеттер жеке жактар үчүн идентификациялык жеке номер менен жүргүзүлөт. Кандай билбейсиңер? Башман мамлекеттик жанатылык коргоонда бөлүм башчымын. Мен жооп берем, Башман Токойно. Уну түшүндүрөбүз, аке. Мисал үчүн, Икрамдын дипломун бул текшеришке акысы жок. Текшере албайт дипломун. Удостоверениясын сурайт. Удостоверение көрсөт аке, ким экенин тааныштырды. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Арстанбап айылында жергиликтүү тургундар жаңгак терип алууга уруксат ала албай, Дашман мамлекеттик жаратылыш коруугунда нааразычылыкка чыгышты. Бул тууралуу элдик медиага айыл тургуну билдирди. Жергиликтүү эл менен корук жетекчилигинин ортосунда түшүнбөстүктөр орун алып, Арстанбаптыктар тез арада бийликтегилерден бул маселени чечүүнү талап кылышты. Малдар кирип жүргөн жерге эмнеге адамдар кире албайт деп нааразы окурман айтты. Буга чейин депутат Сайдулла Нышанов аталган маселени жогорку кеңеште көтөрүп, корукта жаңгак бышып, жергиликтүүлөр менен коруктун жетекчилиги ортосунда пикир келишпестик болуп жатканын айткан. Депутат өкмөткө кайрылып, Токойго кыйбоо шартын коюп, коруктагы жерге түшкөн жаңгактардын түшүмүн терип алууга уруксат берүү керектигин билдирген. Санаят yararlı verilmesi gereği yoktu. Bular gördüm. Resmi kengeş deputatları. Çoğur kengeştin 20'den artık deputat kelip şu mesela çeşe alan yok. Mizanlı tutturur degende bak. Çeşe almasa anlayın. Hareket edemezsin. Ulu Bey'e sizler işte işlegenden sizler çeçmesine gelirler. Biz sonra oturmaya kızı. Sağlar şunları aldın mı? АКШда машыктыруучу куралчан келген өспүрүмдү кучактап, колундагы куралды таштоого жол берди. Окуя 17 майда Портленд шаарында болгон. Бирок видео байкоого түшүп калган учурда прокуратура өткөн жумада чыгарды. 19 жаштагы Энджел Гранадос Диас мектепке октолгон мылтык көтөрүп келген. Аудиторияга куралчан кирип бара жатканда машыктыруучусу дүрбөлөңгө түшпөй, тынч эле сүйлөп кучактаган. Окуучу да жооп кылып бекем кучактаган. Ошол учурда ары жактан
башка мугалим келип куралды акырын көтөрүп кеткен. Ошол учурда ага боорум ооруду. Жаш кезиңде көп учурда эмне кылып жатканыңды билбей каласың дейт машыктыруучусу Кинен Лоу. Кийин машыктыруучунун аракетин баатырлык катары баалашты. Ал эми өспүрүм психикалык жактан жабыркап турганын айтып, күнөөсүн мойнуна алган. Ал 3 жылга камакка алынды. Бишкек шаарынын айрым аймактарында 21 октябрдан 23 октябрга чейин жаратылыш газ өчүрүлөт. Мындай чектөөлөр оңдоо жана калууна келтирүү иштерине байланыштуу экенин Газпром Кыргызстандын басма сөз кызматы билдирди. Газ өчүрүлө турган аймактар Береговая, Новая, Мыскал, Садовый, Алтын Бешик, Коммунаров көчөлөрү. Ош шаарында чет элдик студенттер бири-бири менен мушташа кетти. Айрым маалыматтар боюнча мушташ индиялык жана пакистандыктардын ортосунда орун алган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул иш боюнча иликтөө болоорун билдирди. Бирок азырынча эч ким арыз менен полицияга кайрылган эмес. Белгилей кетсек, эки өлкөнүн ортосунда да байма-бай чыр-чатак болуп турат. Буга чейин борборлоштурулган бухгалтериянын кызматкерлери айлык акыны которуу эсебин кагаз түрүндө жүргүзүп келген болсо, эми мугалимдердин айлык маянасын эсептөөдө автоматташтырылган бирдиктүү системага өтүү пландаштырылууда. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, эсеп палатасы, прокуратура, каржы полициясы текшерүү учурунда мыйзам бузуу фактылары катталганын тастыктайт. Көбүн эсе эмгек акынын жана стимулдук фондтун негизсиз которуу, каражатты максатсыз пайдалануу жана бухгалтердик эсепти туура эмес жүргүзгөн учурлар аныкталган. Бул билим берүү кызматкерлеринин эмгек маянасын эсептөөдөгү бирдиктүү системасын жоктугун билдирет. Көп жылдан бери убадаланып, бирок аткарылбай келген Кожомкул атындагы спорт сарайынын ирээтке келтирүүнү Менчик курулуш компаниясы мойнуна алган. Жакында эле Elite House жасалгалаган концерттик залдын сүрөтү интернетке жарыяланды. Бирок бул көпчүлүктүн купулуна толгон жок. Мындай оңдоп түзөө интернет колдонуучулардын нааразычылыгын жаратып, учурда Facebook тармагында катуу талкууга алынды. Реставрациялоону жоопкерчиликке алган фирма отургучтардын кабын гана алмаштырып, жөлөнгүчтөрүнө өздөрүнүн логотипин чаптап койгон деген пикирин калтырышууда. Белгилей кетсек, Elite House компаниясы демөөрчүлүк кылып оңдоп түзөөгө 12 миллион сом төлөп берген. Учурда иштер аягына чыга элек. Я с Узбекистана. Здесь работаю. Меня зовут Умит. В Москве работаю, автосервисе. Маляр, кузовной цех. Украинанын президенти Владимир Зеленскийге куюп койгондой окшош адам табылды. Чет элдик басылмалар жазгандай, ал Москвада иштеген өзбекстандык Умит аттуу киши. Умиттен метродо тартылган сүрөтү дароо популярдуулукка айланып, көпчүлүк мамлекет башчынын кезектеги дагы бир тамашасы деп ойлошкон. Бирок бул адам башка болуп чыкты. Я даже не знал, это кто делает. Я раньше не знал, кто такой это Зеленский, кто это. Тогда меня в 2016-2017 году друзья говорили, знакомые, ты юморист такой, Зеленский похож. А потом, когда президентом стали, потом уже узнал, вот он человек. А до этого я не знал раньше. Кыргызстандык самбоочулар Кипрде өткөн биринчиликте 2 медаль утушту. Бул тууралуу спорттун аталган түрү боюнча федерациядан кабарлашты. Турнир Кипрдин Лимассол шаарында 19-20 октябрь күндөрү өткөн. Кыргызстандын намысын коргогон Мурат Баймулдинов 74 килограммга чейинки салмак категориясында беттешке чыгып коло медаль тагынды. Ал эми Султанбек Базаров 68 килограммга чейинки салмак жана 50-54 жаш курак категориясында коло медаль утту.